Бүгін 15 май күнгө дүйшөмбү. Талас облусунан алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштырмакчыбыз. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова, саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Жазгы талаа иштеринин алдында сугат суунун тартыштыгы байкалууда. Мал саламаттыгы маанилүү. Калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү учур талабы. Алгач расмий кабарлардан. Жыл аягына чейин республика боюнча 204 мектеп, 49 бала бакчанын курулушун аяктоо пландаштырылууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Боз Бармак айылында жалпы орто билим берүү мектебинин курулушуна капсула салуу иш-чарасында билдирди. Министрлер кабинетинин билдиришкендей, мектептин курулушу күзгө чейин бүтөт. Бул мектептин ачылышы менен 3 чакырымдан ашуун алыс жайгашкан коңшу айылда буга чейин билим алып келген мектеп жашындагы балдарды камтууга шарт түзөт. Бул мектептин бүтүрүүчүлөрү келечекте чыгаан окумуштуу дарыгер, инженер, жазуучу болуп чыгып, өлкөбүзгө дүйнөлүк атак-даңк алып келет деп ишенем, dedi Акылбек Жапаров. Жергиликтүү жаңылыктардан. Быйылкы жыл башка жылдарга салыштырмалуу кургак жыл жана аба ырайы муздак болгондугуна байланыштуу учурда дыйкандарга сугат суу жетпей тартыштык жаралууда. Бүгүн облустун дыйкандары суу чарба башкармалыгына кайрылышып, көйгөйдү чечип берүү жагдайын суранышты. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө негизги тосмодо 6,9 куб гана суу бар. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу кыйла аз. Ал эми облуска жалпы 113 куб суу керектелет. Бул Чатбазар айылындагы Талас дарыясынын биринчи тосмосу. Аталган жайдагы суу келип Кайырма каналына жана өзөндөргө бөлүнөт. Былтыр бул жайда 31 куб суу бар болгон болсо, быйыл 6,9 гана куб суу бар. Ал эми бул өзөнгө кеткен суу. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде суунун аз болгондугуна байланыштуу мындай таштар көрүнүп турат. Былтыркы жылга салыштырмалуу айта кетсек, бул жерде 25 куб суу болгон. Ал эми бүгүнкү күндө 3,1 гана куб суу жатат. Суунун аз болгондугунан улам дыйкандарга суу жетпей тартыштык жаралууда. Көйгөйдү чечүү үчүн бүгүн облустагы дыйкандар чогулушуп, суу чарба башкармалыгына кайрылышты. 200 литр, 500 литр, 400 литр суу берсеңиздер, биз ушу ситуациядан чыгып кетмекпиз. Жонарыктын эли менен бизге суу келген жок. 10 күндөн бери элге мен мына эртең деп атам да. Ага болбой эл деген эликке келип атат. Бизди тытып жеп койду. Сууну үзгүлтүксүз жеткирип берүү жагдайын суранышкан дыйкандар суунун аз болгондугуна ишенбегендиктен Чатбазар айылындагы биринчи тосмого барышты. Жеринен абалды көргөн дыйкандар бир чечимге келишип, которуштуруп суугаруу ыкмасына өтүүгө макулдашышты. Бөлүшүп чечишип алдык. 3 күн бияк каналга кете турган болду, 3 күн тияка кете турган болду. Быйыл уже башталганда эле биз ойлодук, канал ремонт кылып атып, суу келгенде эле суугарабыз деп күтүп отурганбыз да. Суу келгенде эле суугарайлы десек, биртке келип эле суу солуп калды. Же бияк каналыбыз жок, же бияк каналыбыз жок. Ошо менен орто жолдо жөнөдүк ушул жакта элдер суу издеп. Көрсө суу өтө эле аз экен да. Аз экен өтө эле. Тиякты да көрбөт, күнбөз жакка кайрылган жерди көрсөк, ошол эле алып таласын суусу курап калды. Быйылкы жылдагыдай сугат сууга болгон тартыштык буга чейин жаралган эмес. Быйылкы тартыштыктын бирден бир себебин адистер муздак аба ырайынан улам мөңгүлөр ээрибей жатат дешет. Ал эми көп жылдык байкоолорго таянсак, мөңгүлөр ээриш үчүн түнкүсүн абанын температурасы 15 градус жылуулуктан төмөндөбөшү керек. Эң акыркы жылдардагы эң суу аз деген жылдардын бири 14-жылы болгон. 14-жылы биз азыр барып келген Чатбазар башкы суу алуучу курулмада каналда 4 куб, өзөндө 7 куб турган, жалпысы 11 куб. Бүгүнкү күнү азыр мына жаңы эле барып күбө болуп келдик, өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Каналда 3,8, өзөндө 3,1, жалпысынан 6,9. Эртең мененки маалымат. Бүгүнкү күндөн баштап ошо өзөндөгү сууну толук каналга салабыз. 3 күнгө деп сүйлөштүк.
3 күндөн кийин кайра ошол каналдагы суунун баарысын өзөнгө салабыз. 10 майга чейин, 9 майга чейин аябай күн бир аз жылыгандан суулар козголгон. Анан ошондон бери көздөй күндүн сууганына байланыштуу уже тартылып кетти. Түшүнүү менен мамиле кылса, сабырдуулук менен баарысын көрүшүбүз керек. Тең калыс бөлгөнгө биз аракет кылабыз. Белгилей кетсек, Талас облусу боюнча 113 000 гектар сугат жери бар. Алардын баарына 113 куб суу керектелет. Ал эми бүгүнкү күндө Талас облусунун айдоо аянттарына суу берүүчү негизги тосмодо 6,9 гана куб суу бар. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Талас районундагы кой эчкилерди кралингге салуу иши башталды. Район боюнча 13 айыл өкмөттө атайын жайларда ветеринарлар иштеп жатышат. Жылына ушул маалда алыскы жайытка чыгууга фермер малчылар даярданышат. Талас облусунда алыскы жайлоолорго малды чыгарууга 25 майдан тартып гана уруксат берилген. Темага кабарчыбыз токтолот. Ветеринар Ислам Абдышевда учурда тыным жок. Бир ирет көгөй айылынын малын каттап кароодон өткөрүлдү. Жайлоого чыгарылчу майда малды кубкага салуу башталган. Күнүнө 2000ден кем эмес кой алынып келинип, кралингге салынууда. Койлорго азыркы учурда биз 2000ге жакын, бир күндө 2000ге жакын койду салып коебуз кубка. Койлорду ошол жакшы тезденишине жана жөлөк, килеш, ошондой эле бит ошолорду тезирээк жок кылганга жардам берет да. Анан көгөйдүн ошол группасы бар бизде атайын. Ошол WhatsApp группасына жазабыз, элдерге маалымат беребиз. Ошол кубкага келип коюңарды салып кеткиле деп. Ошол понедельник баштаганбыз. Ошол Кудайым буйрса средага чейин салабыз кубканы. Көгөй айылында эле 10 000ге чукул кой бар. Малчылар сөзсүз жайлоого кетерден мурун минтип мал доктурдун кеңешин алышат. Бул малдын жакшы семирип келишине да чоң өбөлгө. Бул 50 чакты койду алып келдим. Бул тоолорго негизи оору жүрөт. Анан кийин курттап, түлөйт ушул кезде. Ошон үчүн кралингге өткөзүп коеюн деп бүгүн келдим. 2-3 күндөн бери ана мына деген мойдон азыр келип аттык. Талас району боюнча 13 айыл өкмөттүн 8-inde ветеринарлардын көзөмөлү астында иш жүрүүдө. Ушул тапта бир гана майда жандык эмес, бодо малды ар кыл ылаңдан сактоо үчүн алдын алуу иштери жүрүүдө. Жыл башынан бекитилип берген мерчем негизинде эпизодка каршы иш-чаралар жүрүп жатат. Анын бири ушу кой эчкилерге дагы кубка иштери жүрүп атат. Жалпысынан 13 айыл өкмөттүн ичинен 8 айыл өкмөттө кубкалар бар. Жерлерде жеринде иштеген расмий ветеринардык адистер бул иш-чараны иш жүзүнө ашырып келүүдө. Ветеринардык инспекторлордун көзөмөлүндө иш жүрүп жатат. Бодо малды ошол эле жогоруда айтылган жыл башынан бекитилип берилген мерчемдин негизинде иш-чаралар жүрүүдө. Азыркы мезгилде диагностикалык изилдөөлөр, капрология, серология иш-чаралар жүрүп атат. Андан тышкары эмдөө иш-чаралары боюнча айта кетсек, яшурга каршы, карасанга каршы иш-чаралар жүрүп атат. Талас районунда 180 000 кой бар. Ушул тапта жакынкы жайлоолорго 25 майдан баштап алыска көчүүгө уруксат берилет. Зайла Казариева, Элхан Арстанбеков, Талас району. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев жана финансы министри Алмаз Бакетаев Сауд Аравияга болгон иш сапарынын алкагында Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммад бин Сулайман менен жолугушту. Финансы министрлигинен билдиришкендей, жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, Кыргызстанда Ислам өнүктүрүү банкы менен биргелешкен долбоорлорун ишке ашыруу, ошондой эле өз ара аракеттенүүнү мындан ары кеңейтүү жана өлкөнүн өнүгүүсү үчүн артыкчылыктуу болгон жаңы долбоорлорду иштеп чыгуу маселелери талкууланды. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргызстан менен Ислам өнүктүрүү банкынын ортосундагы Суу-Самыр Талас-Тараз автожолун реконструкциялоо долбоору
боюнча макулдашууга кол коюшту. Анын алкагында бул долбоорго 50,2 миллион доллар бөлүнмөкчү. Маалымат катары айта кетсек, бул долбоорду ишке ашыруунун максаты Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы унаа жолдорунун тармагын өнүктүрүү жана өркүндөтүү. Тактап айтканда, эл аралык жана мамлекеттер аралык каттамдардын көбөйүшүн, мамилелер жана соода аймактын экономикалык өсүшүнө түрткү болгон Суу-Самыр Талас-Тараз маанилүү жолдорун жакшыртуу жана жол транспорттарынын коопсуздугун камсыз кылуу. Бул жол Талас облусунун Кыргызстандын Чүй, Жалал Абад жана Ош облустары менен Казакстандын түштүк аймактары менен байланыштырат. Калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү учурдун талабы. Бул максатта Талас облусундагы 37 айыл өкмөткө Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун кызматкерлери жергиликтүү деңгээлдеги кызматтарды жакшыртууга багытталган долбоорлорду жазуу боюнча атайын окутуу семинарларды өткөрүп келишкен. Андан 26 айыл өкмөттүн жазган долбоорлору өтүп, гранттык комитеттин алдында айыл жергесиндеги орчундуу көйгөйлөрдү чечүү боюнча программаларын жакташты. Темага кененирээк кабарчыбыз Сыймык Барманов токтолот. Жергиликтүү маанидеги кызматтарды жакшыртуу долбоору Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланат. Долбоордун негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун кызматкерлери Талас областындагы айыл өкмөт өкүлдөрүнө көйгөйлөрдү чечүү менен калкка жакшы шарттарды түзүүгө багытталган долбоорлорду жазып, даярдоо боюнча семинар тренингтерди уюштуруп келишкен. Аталган окутуунун башкы максаты калкка сапаттуу кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу. Ошол айыл өкмөттөрү түздөн түз өздөрү буга чейин аткарып келе жаткан мыйзамда каралган маселелер биз кече 2 күндүк отурумда көрүп жатабыз. Келип түшкөн өтүнмөлөрдү, долбоорлорду. Анын ичинде басымдуу бөлүгү бул ушул жергиликтүү деңгээлде мисалы маселелер бар. Булар жарыктандыруу, көчөлөрдү жарыктандыруу маселелери, жергиликтүү деңгээлдеги ошо бала бакчалар бар, мектептер бар, ошо билим берүү мекемелери бар. Ошолордун мындайча айтканда иштөө башкаруу механизмдерин ошол жердеги кызмат көрсөтүүнүн шарттарын жакшыртууга багытталган. Долбоорлорду жактоо отурумуна өтүнмөлөрдүн маанилүүлүгүнө баа берүү үчүн атайын комиссия келген. Бүгүнкү иш-чарада айыл өкмөттөр тарабынан мектептердеги окуучулардын коопсуздугун камсыздоо, таштандыны кайра иштетүү, ошондой эле элди таза суу менен камсыздоо, дыйкандардын суу катышуу маселелерин чечүү жагдайларына көңүл бурушту. Айылындагы бизде 3 маселе бар болчу да. Анын ичинен биз 2 таза сууну жана 1 мектепти алып чыктык да. Бизде мисалы үчүн ал таза сууда 3 көйгөй бар болчу. Биринчиси бул тегереген курчоо, экинчиси бул стабилизатор. Бул стабилизатор эмне жумуш аткарат десеңер, бул стабилизатор бул трансформатордон келип жаткан токту алаттагы таза суунун ичиндеги иштеп жаткан бүт оборудованиянын бардыгы ошол аркылуу иштейт да, ток аркылуу. Жана үчүнчү маселеси бул суу соруучу насос болчу. Суу соруучу насос бул элге таза сууну камсыз кылып турат да, постоянно сууну соруп элге жеткирип берип турат. Ошол постоянно биздики эскири жетип калгандыктан суу соруучу насосду алмаштыруу маселеси келди да. Ал биздин айылда мисалы үчүн кожолук 135 эле түтүн да. 135 түтүнүн кожолуктун кичине финансылык тартылыштыгы болгондуктан биз ушул долбоорду кыжаапта иштеп чыгып ошого көргөзгөнбүз да. Азыр Кудайым буйрса ошол МСУ тарабынан, проект Helvetas тарабынан ошол проектибиз өтүп, ишке ашып кетсе деген үмүттө турабыз да. Талас областындагы 37 айыл өкмөтүнүн ичинен 26 айыл өкмөттүн жазган долбоорлору бардык этаптар боюнча кароодон өткөн. Жазылган долбоорлорду колдоо үчүн 300 000 сомдон 3 миллион сомго чейин акча каражаты каралган. Бүгүнкү гранттык комитеттин кароосунан кийин 15-16 майда Бишкек шаарында көз карандысыз эксперттер долбоорлорду кайрадан дыкат карап чыккандан соң жыйынтык чыгарылып, ар бир айыл өкмөттүн бюджетине тиешелүү каражаттар которулуп берилет. Өзүнүн убактысы менен берилген бир мөөнөттүн ичинде ошол долбоорлорду алып келе албай калган айыл өкмөттөр болду. Жергиликтүү жана маанидеги маселеге кирбеген долбоорлорду алып келгендер болду. 26 гана өттү. 11 айыл өкмөт ар кандай себептер менен ушул долбоорго катыша албай калды да. Гранттык комитет бул жерде өзү мына балл коюшуп атат, эксперттер. Эң мыкты жакшы балл алган критерийлер боюнча эң жакшы мыкты балл алган айыл өкмөттөр ошолор каржыланат. Бирок жетекчилик жактан мындай неме болуп атат, даже өтпөй алган айыл өкмөттөр болсо дагы аларга
мындай утешительный грант катары 40 000 сом 50 000 сом өлчөмүндө дагы өтпөй калган айыл өкмөттөр болсо ошолорго 40 000 50 000 долбооруна дагы колдоо бергенге даяр да долбоор. Белгилей кетсек, бул долбоор 2015 жылы Жалал-Абад жана Ысык Көл областарында пилоттук негизде ишке киргизилген. Быйылкы жылы Чүй жана Талас областына иш алып барууда. Сеймик Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары. Өмүр өтсө да эл эмгектен эскерет. Билим берүүнүн отличниги, педагогика илимдеринин доктору, профессор, илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Рыскелди Табышевдин жаркын элесине арналган эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Иш-чарада Рыскелди Табышевдин билим берүү тармагына сиңдирген эмгектери менен жасаган иштери даңазаланып, өлкө келечеги үчүн жүздөгөн жаш муунду тарбиялап, билим берүү тармагын өнүктүрүүгө опол-тоодо эмгек кылган айтылды. Темага кабарчыбыз Чолпон Сабитова токтолот. Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты профессор Рыскелди Табышев көзү тирүү болгондо бүгүн 15 майда 80 жашка толмок. Өмүрүн өлкөнүн билим берүү тармагына арнаган инсанды замандаштары жана кесиптештери эскеришти. Алардын элесинде билим берүүнүн отличниги академик Рыскелди Табышев өмүрүн илимге арнап, келечек муундарды тарбиялаган тажрыйбалуу педагог, илимпоз катары калды. Ал бир гана билим берүү тармагына көңүл бөлбөстөн, үй бүлөдө да камкордуу жолдош жана мээримдүү ата болгону айтылды. Мээримдүү ата, ардактуу бир тууган, эмгекчил, мээримдүү, тууганчыл. Деги эле өзгөчө адам эле да. Мындай адамдар канча жылда бир төрөлөт билбейм. Мен ушундай адам менен жашаганга бактылуумун. Балдарды болсо келгенде дайыма илимдүү болгула, билимдүү болгула. Илими жок адам ал түбөлүгү жок адам деп айтар эле да. Ал киши иштегенде ичкен чайын жерге коер эле. Бир 3 күн ооруп калды, ошондо дагы отуруп алып ар бир студентине өзгөчө мамиле жасап, колдон келсе келип жолуккулачы мага. Мына мен жолду көрсөтүп берейин деп ушундай ооруп жатканда да ушинтти да, өзүн аяган жок да. Бул иши ушундай аябай адамгерчилик иш болчу. Өзүнүн туугандарына дагы, кайын журтуна дагы адамгерчилиги менен жогорку сапаттагы, жогорку деңгээлдеги жөнөкөйлүгү менен эмгеги сиңген адам болчу. Ар бир адамдын проблемасына кийлигишип, ошо бир туугандардын да проблемасын убагы менен чечип, бардыгыбызга жардам тийген ушундай айкөл, эли журтун сүйгөн, патриот, мекенчил, эң мыкты адам болчу. Мындай адамдар чанда гана жарылат го. Бул мектептен дагы ушу жездеме окшогон балдар, кыздар, билимдүү, ыймандуу, патриотчу, мекенчил адамдар чыгаарына ишенем. Бүт өмүрүн агартуу тармагына арнаган Рыскелди Табышевдин өткөн өмүрүнө сар эсеп салсак, ал 50 жылдан ашык убакыт жогорку окуу жайларда катардагы жөнөкөй окутуучудан тартып, ректорлукка чейин жетип билим берүү тармагын өнүктүрүүгө зор эмгек кылган. Ал элет жериндеги балдардын билим алуусуна да шарт түзүү максатында бир топ иштерди жасаган. Алсак өзү туулуп өскөн Талас районунун Долоно айыл өкмөтүнө караштуу 3 мектепте окуу куралдары, заманбап компьютер жана мектеп ашканасына керек болгон буюм тайымдар менен колдоосун көрсөтүп келген. Бул кишинин аты азыр Талас областында, районунда, республикадагы белгилүү адамдардын бири. Информатика, математика илимдеринин доктору, кандидат наук, ошондой эле көптөгөн китептерди жазды, эмгектерди жазды. Биздин ушул айылдагы балдардын бардыгын окуса экен, илимдүү, билимдүү болсо экен деп далаалат кылды. Биздин мектеп менен дайыма байланышта болуп турду. Китептерди, окуучуларга керектүү сону, формалар, комуздар, аккордеон, баян, бут машиналар, кыскасын айтканда абдан ушул мектепке жардам берүүгө далаалат кылды. Өмүрү өрнөк болгон Рыскелди Табышев тууганчылдыкты, туу туткан, адамгерчилиги бийик, жакындарын камкордукка алган адам болгон. Туугандарынын ар бирине өзүнчө мамиле кылчу. Туугандардын башын бириктирип, ынтымакка чакырчу. Бир тууган болуп, артыңардагы бала чакага үлгү болуп жүргүлө деп далай акылына саатын айткан. Исирип деген институтта аерге далай балдарды окутту. Селгоз институтта санабайлы айылда бир топ вет врачы бар, затегини бар, бухгалтери бар,
ошол көп эле балдар мына азыр ошолордун баары аксакал болуп ошонун неберелерине чейин жардам берип атты. Белгилей кетсек, буга чейин Ашим Султанбеков атындагы орто мектепте академик Рыскелди Табышевдин атындагы канат тарбияланган. Буга байланыштуу Рыскелди Табышев жыл сайын жакшы көрсөтүчкө ээ болгон мыкты окуучуларга стипендия берип келген. Бул жөрөлгөнү анын туугандары улап, 20дан ашык балага окуудагы ийгиликтери үчүн акчалай стипендия беришти. Эскерүү иш-чарасы мектеп окуучуларынын концерттик программасы менен уланды. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району. Милиция кызматы кооптуу жана жоопкерчиликтүү. Алар коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн күнү-түнү кызматта. Тилекке каршы дал ушул айрыкча жооптуу кызматты аткаруу учурунда курман болгон учурлар да жок эмес. Талас облустук ички иштер башкармалыгында кызмат учурунда курман болгон милиция кызматкерлерин эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Сөз кабарчыбызда. Бүгүн Талас областык жыл сайын Талас облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан өз кызматын аткарып жатып, курман болгондорду эскерүү иш-чарасы уюштурулат. Тилекке каршы 15ке жакын милиция кызматкерлеринин жакындары бул күнү аларды эскерүү үчүн чогулушту. Алгач кызмат учурунда көз жумган кызматкерлердин ысымдары түшүрүлгөн атайын ардак тактага гүл чамбарлар коюлду. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан белгиленип, ошо ички иштер органдарында өздөрүнүн кызматтык милдетин аткаруу убагында курман болгондорду эскерүү күнү деп жыл сайын ушул датада курман болгон кызматкерлердин жакындары, бир туугандары, ата-энелери келип ушул жерде эскерүү күнүн өткөрөбүз. Бул жерде ички иштер органдарында жалпы биздин Талас облусу боюнча 15тен ашык кызматкер болгон. Булардын кээ бири айдоочу, кээ бирөөсү ички иштер бөлүмүнүн орун басары же болбосо ыкчам опера өкүлү, ар кимиси ар кандай кызматта иштешкен. Шаршен Ниязалиевдин уулу кызмат учурунда кылмышкердин огунан курман болгон. Жылдар өтсө да уулун жоготкон атанын кайгысы өчпөйт. Бирок калк коопсуздугу, коомдук тартипти камсыз кылуу үчүн кызмат учурунда көз жумган милиция кызматкерлеринин элеси кесиптештеринин жакындарынын эсинде. Талас райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыш иликтөө бөлүмүндө иштеп баштады. Андан кийин УУДда иштеп жүрдү. Кийин Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыш иликтөө боюнча кандай зам деп коет го, зам болуп иштеди. Ошол жерде иштеп жүрүп 2006 жылы кылмышкерлердин колунан роодун алдында каза тапты. Ошон 28 жашта болчу. Гүлнара Шадыканова бүгүн жолдошун эскерүү үчүн облустук ички иштер башкармалыгына келген. Жолдошу бир топ жыл коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн милиция кызматкери болуп эмгектенип, 43 жашында жумуш учурунда каза болгон. Жолдошум 79-80ден баштап иштеди. Таласта иштеди, Бакай Атада иштеди, көп эле жерде иштеди. Анан ошол күнү Атуркотста да иштеп аткан болчу. Үйгө келип, кайра кетип, жумушка мен кеттим деп кеткен. Ошол жактан каза болду. Мен 41де болчумун. Ал 43те болчу. Ошо артында 4 кыз, бир уулубуз калды. Эскерүү иш-чарасынын аягында кызмат учурунда көз жумган милиция кызматкерлерине арналып Куран окулду. Бегайма Сымбаева, Калмурат Мемамбеков, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. Талас облустук үй бүлөлүк медицина борборунда эмгектенген мейирмандар кесиптик майрамын белгилешти. Жылдагыдан өзгөчөлөнгөн майрам быйыл ачык асман алдында спорттук таймаштар менен өттү. Майрамдык иш-чаранын аягында мыкты оюн көрсөткөн командалар кызыктыруучу байгелерге ээ болушту. Сөз кабарчыбызда.
Жыл сайын 12 май мейірмандардын эл аралык күнү катары белгиленип келет. Ал күнү көпчүлүк кызматкерлер жумуш учурунда калк саламаттыгына кам көрүп жүргөндүктөн Талас облустук үй бүлөлүк медицина борбору дем алыш күнү өз кызматкерлерин майрамын белгилешти. Майрамдык иш-чара алгач аралыкка чуркоо менен башталды. Мырзалар менен жарышкан мейирман айымдардын айрымдары биринчи кел, байгелүү орундарды багындырды. Ал эми аркан тартыш оюнунда болсо мейирмандар 2 топко бөлүнүп кызыктуу оюн көрсөтүштү. Жаштар спорттук оюндарды өз активдүүлүгүн көрсөтүшсө, ал эми жогорку курактагы мейирман айымдар кесиптештерин колдоо үчүн келишкен. Тамара Бокошова майрам жылдагыдан өзгөчө өтүп жаткандыгын билдирет. Жылда майрамды башкача тосчу элек, быйылкы майрам аябай жагып атыр. Природада жашыл, бак дарактын ичинде ишылып, жаштар чуркап, биз болельщик болуп отурбуз. Мындай майрамдар көп боло берсин. Мейирмандардын эл аралык күнүн ачык асман алдында белгилөөнү саламаттыкты сактоо министрлиги уюштурган. Медицина кызматкерлери арасында спорттук оюндарды жайылтуу башкы максат. Эл саламаттык сактоо министрлиги инициатива көтөрдү. Президенттин жарлыгын негизинде Жашыл мурас акциясын өткөрүү менен чектелейли. Анан кийин өзүңүздөр көргөндөй, мынакей бул жерде бүгүн атайын эски мындайда курап калган тал тарактарды алып салып, жерин тээп, ал жерге роза көчөттөрүн отургузуп атабыз. Анан жалаң эле мындай роза көчөттөрдү отургузуп коюп тарап кетпестен, бул жерде өзүбүз баягы саламаттык сактоо күнү катары белгилеп, ушул жерде спорттук оюндарды уюштуруп, бүгүнкү күндө эл аралык мейирмандардын күнүн ушундай форматта өткөрүп атабыз. Соңунда өз ишинин мыктыларына ардак грамоталар тапшырылды. Бегайма Сымбаева, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүл тойлансын.